Дагы бир Коргоол атабыздын эскерген тамашасынан айтпасак болбойт. Бул мындай болот экен. Азыр ушул Кетмен төбөдө Саргамыш менен Толук мына эки айылдын ортосунда Тержайлак деген жайлоо бар. Аны баарыбыз билебиз, баарыңыздар билесиздер. Ошол Тержайлакта илгери Ырайымбек татканын ашы болду дейт. Түндүк түштүк тараптан ырчылардын баары чогулуптур. Башкача айтканда Токтогул, Эшмамбет, Курман жана башкалар болуп, жеңи жок болуп, жалпы эле ушу Кетмен төбө Аксы багытынан барган ырчылар 30 чактыга жеттик дейт. Анда Коргоол атабыз кулпуруп болуп толуп турган кез экен. Кадимки жанагы атыластан көйнөк анан шым тиктирип кийип алып урдап жүрчүм дейт. Кийинчерээк билсем аны өзбектердин аялдары кийет экен, аны билчү эмесмин деп айтчу экен. Ушунча көйрөңдөнүп болуп толуп, ой менден өткөн ырчы барбы деп жүргөн кезим. Анан баягы аш башталып атса, ар бир жерден болуштар бирден ырчыны кошуп барыптыр. Жада калса эт туураган жигиттеринен бери жанына коштоп алып жүрчү экен. Анан өргүтүп сыйлап атса, Коргоол атабыз жанагындай эле кулпуруп чыга калып, анан кадимки Керимбай манапты мактаптыр. Мактаса Керимбай айтты дейт. Эй, жаман ит эшикке үйүр деген макал бар. Бу Кетмен төбөнүн ырчылары өзүбүз деле мактап ырдай бербей, тең очорок тигилген ак боз үйдү көрдүңбү? Ошол жерде нарындан келген Осеке деген бий олтурат. Өзү 64 жашта. Аялы Кашымхан деген 16 эле жашта. Мына мактасаң ошону макта деп ыңгыранып басып кетти дейт. Эми бийдин аялы жаш болсо экөөнөн башка үйүндө ким бар дейсиң деп акырын ат бастырып баягы Осеке бийдин өргөсүн жанына келет экен. Комузун кыңгыратып үн чыгарганда эле бир жаш кыз чыга калып, кайра Коргоолду көрүп качып кирип кетет экен. Көрсө жанагы 16 жаштагы Кашымхан деген зайыбы ошол экен дейт. Жабык баштан шыкаласа кудум атасын эркелеген кыздай болуп, бир башкача эркелеп отурат дейт. Андайда ырчынын тили кычышып кетет эмеспи? Коргоол атабыз баягы жерден ырдап кое берди дейт минтип. Эң аккайың кара тал болду, ак марал элем ал болду. 60 ашып Осекең алганын Кашымхан болду. Кулан өк аткан таң болду, куюнда барты чаң болду. Куудай сакал агыңда, кубушуп ойноп жаныңда. Сенин курдашың Кашымхан болду, кар ойдун ичи кар болду. Карайла барты чаң болду, карылык каршы жетерде. Кара жаның кетерде, Осеке Кашымхан сага бар болду. Деп кайрып жыргап атсам эле дейт. Токтогул менен Эшмамбет катар ат бастырып келаткан дейт. Байкап калышкан экен. Кайран жарыктык Токтогул менен Эшмамбет ырдаганда ою да бир, жолу да бир. Бири маласын тартып кетсе, экинчиси аласын түздө ырдайт эле дейт. Экөө ырдап атканда бир киши ырдап аткандай туюлуп кетер эле деп Коргоол атабыз айтчу экен. Баягы Коргоолдун ошентип ырдап аткан Токтогул баштады. Балам Коргоол билбейсиң, баш аламан сүйлөйсүң, пер кызындай буралган береги Кашымханды ким дейсиң десең Эшмамбет. Иним Коргоол билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң, илбесиндей буралган ой, иним Кашымханды да ким дейсиң десе Токтогул. Алам деп жемин жайланган, Осекең ак шумкар көктөң айланган.
Аргасыздын айнаны Кашымкан ак кептери буту байланган. Десең Эшмамбет көргөндө жемин жайланган, Осеке көк шумкар көктөң айданган. Көр дүние курусуну Кашымкан көгүчкөн буту байланган. Десе Токтогул кымызга кошкон шекерсиң, кыйыткан сөздү сезерсиң, кыялың эрмек Кашымкан. Эми кыйналыба жүрүп өтөрсүң. Аргайып жүрүп өтөрсүң деп экөө Кашымкандын тагдырын айтып ырдап калды дейт. Аңгыча Токтогулга жакын тууган болуп кеткен Кулуке деген ырчы болгон экен. Кулуке деген өзү аябай олбурлуу, чоң, коргол атабыз айтчу экен. Ушу эгер силердин таразаңарга тартса бир 160тан ары кетет эле деп. Анан өмүр бою ат көтөрө албай өгүз минип жүрүп өткөн экен. Анан кийин өгүзү минип булкунуп, анан үнү жакшы чыкчы эмес экен, кышылдап, кырылдап. Орой башы токтобой минтип калтылдап турчу дейт, дайыма сүйлөгөндө деле, ырдаганда деле. Анан Кулуке калтырбаш деп койчу экен. Эл оозунда макал болуп таркап кеткен дейт, калтырбаш Кулуке деп. Анан өзү оройлугун ушундан көрүңүздөр, айтышып аткан ырчысын жеңилип анан эле коркуп элдин баары айтышчу эмес экен. Анан ошо Кулуке жада калса Кудайды да тилдебейчи дейт. Мени кыйылдатып, ушу эшекке берген үндү менден аяган Кудайды деп сөкчү экен. Анан ошол ар жактан келип калды дейт, тиги Кашымкан кырдап атканыбызды угуп. Адырга чыккан жекенсиң, экөөң айтышкан менен нетерсиң. Кашыңда турган ырчынын же Кашымкан катыны болор бекенсиң дегенде эле ошо жерден баары унчукпай туруп калат экен. Анан Эшмамбет менин чоң таятам, ал 2 карыштай сакалы бар, көкүрөгүнүн баарын чоң кара сакалы жаап турчу дейт. Анан баа Кулукени карата Эшмамбет минтип сөз ыргытып калды дейт. Эл оозундан айтылып макал болдуң Кулукең, эскиси жетип жыртылган чапан болдуң Кулуке. Эл оозундан айтылып эктеги кыркылган ошо сакал эле болдуң Кулуке дегенде эле оозунан сөзүн жулуп алып эле ошо жерден эл оозунда айтылган макалыңды урайын, эгиңдеги 2 боо сакалыңды урайын, кеткен айы баштанган өзүңдү урдум Эшмамбет, эгиңдеги 2 боо чөбүңдү урдум Эшмамбет деп эле аны токтотту дейт. Анан Токтогул айтыптыр, айланайын, алда кыр болчу эле, кичине сый сыпат менен ырдабайсыңарбы десе, баягы жерден Токтогулду көздөй атырылып жөнөдү дейт. Эмине сөзүм укпайсың, сен Эшмамбет жака ыктайсың, биртке өткөн жаның бар, бир муштумдан чыкпайсың, ачуум менен бир койсом 6 күн кечке уктайсың. Сен 9 жыл шыбыр айдалып тобомо шүгүр дегенсиң, 9 күн ачка калганда доңуздун этин жегенсиң. 6 жылың айдалып Аллама шүгүр дегенсиң, 6 күн ачка калганда аюнунда этин жегенсиң. 2 жылы жол жүрүп эгеме шүгүр дегенсиң, 2 күн ачка калганда ким билет эшектин да этин жегенсиң. Акшы вакты токту жейт, айткан током бокту жейт деп аны какты. Эми Токтогулду каккандан кийин башкабыздын эмнебиз калды деп турганда, обочодон алдына Каракашка атты минген, башына сүлөөсүн тебетей кийген бирөө келатат дейт. Баягы ашты башкарып жүргөн Байзак деген болуш окшойт. Балей басып, бул залим киши эле. Осекеби идин боз үйүн ороп калган турбайсыңарбы деп, бизди көгөнгө байлатып сабап жүрбөсүн деп, коргол атабыз коркуп ат тушамыш болуп калыптыр. Токтогул менен Эшмамбет бышып калган кишилер айдоо сүргүндө. Алар тике карап турат дейт. Тигил болсо Каракашкасын алкынтып мырза жүрүш менен келатат дейт. Мырза жүрүш деп ал убакта баягы аттын тизгинин билегине 1-2 чалы ороп, оозун тарта баса, ат чаңдап басат. Мына ошентип анан манаптар жүргөнгө уруксат экен да. Анан баягыл жерден оң жагындагы эл деле учурашат дейт, сол жагындагы эл деле жол бошотуп эле минтип калат дейт жанагы кишиге.
Анан bir malda biz boluş dep oylogon janagı kişi Mırza, minto attın üstünen ele getmen töven ırçıların minto ele kapta vırdap geletat deyt. Bular estele sayağı cürt eken Karacın ayılı sayın ır çeken Ayıldan kişin ötkörбөй bar eleng avılda vürüp otur çeken Ayılda menden bölök ırçı jok hastele jumgalatın çeken Buların tün katar tüntöy jürt eken Görçü tütünü sayına ır çeken Tütünden kişin ötkörбөй bar ele türülü vürüp otur çeken Tütünde menden bölök ırçı jok tübünen acım galatın çeken oy Bavır bavır bavırlar, bavır aşkan javırlar Ayaldarın uçkaştırıp bular ayıldaşıp dağırdar Oso kenin boz üyün orov algan turbaybı 30'da biri gip torov algan turbaybı Kişisinen ırçı köp kim görüp turmundaydı Eşke çıkıp bulardı görböysün bu osoke Kalgan katkan sök bolsa Kabıştırba itterge bölböysün bu osoke de ölüp kaldı deyt Baleva dele tügö geldi deyt Bir malda Toktoğul bayağı jerden eş derse debey turup kucaktaşı ökö övüşüp görüşüp kaldı deyt kucaktaşı uşunday Anan emi Toktoğul ünde bөгөнdeyin başkabızga mine dep açuğuz gelse de unçukpay turup kaldık deyt Eşmanbet sağ optulup жооп kılayın dese Toktoğul tıyıp koydu deyt başını çaykap Angıça balıke var emez altırbaş Koydu bukası minip julku Karalaman eldi itke tenge vırdagan ata babаңды senin Oy aylanayın jürt O miyinde öyle koygula uşu jerden muzdap bereyin dep jüröt deyt Anan keyin bayağı jerden kuyruçuk toptaylanıp kaçıp jüröt deyt Tigil ögüzü menen arkasынан ildetip Anan atka ögüz jet Vırdap atat Mıçık kazıp jedin Halktın bari nitteysin kankıldagan kuyruçuk Apangır kankır mıçık asılıp jedin tırmışıp Ayıldın bari nitteysin akıllı jarım kuyruçuk Enen kırgan kırmıçık eğilip jedin tırmışıp Eldin bari nittegen enengdi kuyruçuk dövele girdi Dödürögen kuyruçuk dökürsünüp süyledin Döbecaktandıgan özün döböt bolup jürbögün Kadalangan kuyruçuk kakşık aytıp süyledin Kaşatjaktandıgan özün kançık bolup jürbögün dep Ayağın ayabay uyat sözlermenen girgende Oşo jerde kuyruçuk aytты deyt Oy toko özün asıl kişisin Munun bolsa jönele miyesi başına çaçırap çıkkan jindi turbay koy da dedi deyt Koy da öyle kulukeni tosup kaldı deyt Araң toktodu deyt tigi bolsa Anan bir malda janagı boz üydögü Oseke biydin tak janına boz üydün janı Çuktun sözü ayabay ötümdü biy bol kadırı var eken Oseke emnele çükösün jogotkan baladay Üyüngön aylan çıktap çıkpay kaldın Çıkpay ordundan turup gülü oturup anan çıktı deyt Muna ol ırçını razı kılbasaң bolboyt dedi deyt Degende Oseke bey çıkıp jigitlerine buyruk kılıptır Biz minip kelgen attardın içinen Jabdığı appak kümüş bolsun özü kapkara jorgo bolsun Oşonu tandap mingizgile dep Bayağı jerden kuluke kaltır başka Jorgo mingizdi deyt Ana munu korgol atabız özü giyinçeregele göz ötü ança mınça tamaşala orusça koşup da süylep koyç eken Oşentip başkabız tayal albay jursök minip ketken Rahmat